Министрдин милдетин аткаруучу Имамбетов кол коюптур да бизге. Эмне себеп? Мен командировкада болсом керек анда. Командировкада болгон кезде эч качан биздин 31 жылдык тарыхта мындай болчу эмес да. Министр командировкага кетип калса, заматта ошол мезгилде кол койдуруп, убактылуу милдетин аткаруучу деген. Мындай болчу эмес. Анан 31 жылдын ичинде эч качан министр залда туруп, орун басары чыгып жооп берген эмес. Орун алмашып алсаңыздар, биз суроолорубуз көп болот. Алмашып алсаңыз, министр мырза. Ансыз да сизди сейрек көрөбүз, ошон үчүн биздин талап кесиптештер сурап атат, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз деп. Себеп сизди көрбөйбүз да. Бизде сейрек кездешүүчү министрлер бар. Эмне үчүн Имамбетов мырза кол койду? Канча күнгө милдетин аткаруучу болду? Мен андан кийин бир тарых айтып берем да, эмне үчүн ушундай болуп атканына. Эмне үчүн ал киши кол койду? Канча күн милдетин аткарды же канча саат? Датасы кайсы эле? Как? 2 сентябрь. 2 сентябрь. Мен командировка болсом керек, ошондо милдет аткаруучу кол берет. Иш токтобош керек. Андай болбойт. Андай болбойт. Милдетин аткаруучуга өзүнчө тескеме чыгат. Чыгат, ооба. Ким чыгарды? Приказ чыккан. Ким чыгарды? Мен чыгаргам. Сиздин милдетиңизди аткарууга сиз чыгара албайсыз. Акылбек Жапаров чыгарат. Акылбек Жапаров чыгарат. Акылбек Жапаров билет качан кимге чыгарышты. Белгилүү да. Сиз өзүңүздүн милдетиңизди өзүң аткар деп сиз бере албайсыз ага. Сиз өкмөт мүчөсүсүз. Мына ушул жерден башталып атат алишемдиктердин баары. Экинчиси, урматтуу жакшылар, ушул сөзүңөрдү койгулачы, мындай жеңилдикти эч качан алган эмеспиз деп. Кыргызстан 0,75 менен да калып жүргөн жеңилдиктерди. Биздин тышкы карыздарыбыздын көпчүлүгүн карасаңыздар 0,75. Азыр мындай бир такыр жоопкерчисиздик болуп калдыңар да, оозуңарга эмне келсе ошону айта саласыңар, эл ишене берет. Себеби эл дагы коом дагы сурабай калды да силерден. Калп айтпа, жалган айтпа, эртең сөзүңдөн таясын деген сөздү укпай калдыңар да. Кантип айтып атасыңар? Мындай жеңилдик болгон эмес деп. Айтып берейинби? Туура айтасыз, 0,75% да бар. Бирок сиз билбейсиз, окшойт. Бул грант элемент деп коет. Анын мөөнөтү кыска болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө биз 24 жылга алып атабыз. Ошон үчүн мөөнөтү узараак, льготный периоду бар. Жана 8 жыл деген 1%, жана 1,5%. Льготный грант элементи 40,8% түзүлөт. Бул методика. Аны адистер биз билебиз аны. Адистер биздин карыз азыр ички дүң продукцияга канча пайыз? Айтып кетти, 5 миллиард 200. Жок, ички дүң продукциябызга каршы канча пайызын түзөт? Мамлекет 60%. Силер бирөөңөр жооп бергиле да, министр жооп берип атпайбы? Мени билбейсиң деп атпайбы? Билет экен, ушу сурап атам. Канча пайыз? 60%. Бул эмне дегенди билдирет? 60тан чоң, 75ке жетип калды азыр. 70ке жете элекпиз. Качан жетебиз? Мындай да эми бул сырткы каршы алабызбы, экономикада өсүп атат бүгүнкү күндө. Өсүп атабы? Ошо бир деңгээлде биз апара турган ушундай бир стратегиябыз бар. Экономика өсүп атабы? Өспөй жатабы? Өсүп атат да. Силер инфляцияны кошо эсептеп атасыңарбы? Бул эми аны санаганда деле инфляцияда инфляционный составляющая да бар. Ошондо канча пайызга өстүк биз? Инфляция бүгүнкү күндө 15% тегерегинде. Так, рост канча? Рост азыр периодически биз азыр жылдын айыгына чейин реальный темп ростун санатабыз. Урматтуу министр мырза, 31 жылдын ичинде сизге окшогон 20дан ашык министр турганда ушундай жерде. Алар да айткан. Мен эсептеп чыктым, бүт баары керемет болуп атат, мындан мыкты болбойт, мындан жакшы болбойт. Совхоздорду тараталы, гүлдөп кетебиз. Заводдорду менчиктештирели, жыргап кетебиз. Момча Париж клубунан алалы, мынча Рим клубунан алалы деп олтуруп, мына азыр 5 миллиардтын үстүнө чыгып кеткен кебетебиз ушул. Коштон мамлекеттерди карагылачы. Алардыкы канча? Канча жыл согушкан Тажикстан ички дүң продукциясы боюнча бизден өтүп кетти. Халкынын саны боюнча аз,
Түркменистан канча пайыз болуп калды алардын ички продукциясы? 20 миллиардтан өтүп кетти. 20 миллиард доллардан өттү. Биз 7 миллиардта жүрөбүз темселеп. Анан азыр биздин кесиптешибиз суроо берди сизге. Профицит менен чыктык деп дүйнөгө жар салдыңар го. Профицит менен чыктык деген сөз биз кыргыздарга түшүнүктүү айтып коюшубуз керек. Биздин казандагы тамагыбыз ашып калды. Мына 1 жылга ушунча тамак жасадык, казаныбызда калып калды. Казаныңарда тамагыңар турса эмне карыз аласыңар? Эмне карыз деп чуркап жүрөсүңөр? 80 миллион деп чуркадыңар. 40 миллион мындай, 40 миллион андай деп. 160 миллион долларга дедик, ушул жерден дагы кол көтөрүп бердик азаматтар. Ар отурумда кыргызды желкесинен басып карызга батырып келатабыз. Биз ошон үчүн келдик ушул жерге. Ойлонбойсуңарбы? Эмне үчүн айтасыңар анда? Казаныбызда тамагыбыз ашып калды деп. Кайда иштетерибизди билбей атабыз. Ушундай сөздөрдү мен айткан жокмун. Бийлик силер айтып атасыңар. Профицит менен чыктык деп. Кайда жумшап атасыңар аларды? Адахан Кесабаевич, 5 миллиард 200 миллион доллар деген бул кече эмес. Туура айтып кеттиңиз. 90 жылдардын баштап келатат бүгүнкү күндө. Ооба. Мына 1,5 жылдын ичинде биз болсо мында карызга батып кеткен жокпуз. 180 миллион долларга эле өстү карызыбыз. Мен 31 жыл деп атам. Мен 31 жыл. Силер колдоносуңар 31 жыл деп. Бирок ошо эсепке алып бүгүнкү күндө сырттын карызды кайка пайдаланабыз деп биз аз болсо эметип чыгып, эффективдүү жакын метатыбыз. Багыттатыбыз. Ошону жанагындай жок, потребленияга, проеданияга жок азыр. Анан каяка кетип бартат? Только реальный секторго азыр беребиз. Мына угатасыз азыр. Силер бюджетти колдоого деп атпайсыңар бул жерде. Бюджетная поддержка сиз туура түшүнүп келип, бул ар тармактуу программа дейт аныч. Чолпан сиз болсо өкмөттө иштегенсиз, билесиз. Бул деген программаны иштетиш үчүн ар кандай программасы бар, иштеп чыккан, мыйзам чыга турган, организацион структураны чыгара турган. Эмне үчүн түз албайсыңар? Кандай түз? Кайсы тармакка болсо эмне үчүн түз албайсыңар? Биз айтып берип атпайбызбы, кайсы тармактарга аз чыгымдар болуп атат. Ошон үчүн эксперттер келет, АБРдын эксперт келип ушунун баарын аныктап чыгып, отчетун алганда анан гана берет бизге. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. АБР келип белгилейт деп атасыңар. Келген акчаны кандай кылып иштетесиңер десе, аны Цари билет дейсиңер, Арис билет дейсиңер. Кайсы Арис? Биз айтып берип атпайбызбы, кайсы тармакка кетип атат? Министр мырза, сиз ушунчалык сейрек келесиз да бул жака. Сиздин орун басарларыңыз эмне деп сүйлөп атканын кабарыңыз жок. Биз өткөндө 50 миллион доллар бюджетти колдоого, 50 миллион доллар Баткен областын өздөштүрүүгө деп, өркүндөтүүгө деп алдык. Эмне үчүн түз иштетпейсиңер десек, бизге тек гана Арис аркылуу иштетебиз дедиңер. Исполнительный агентство бул анда. Мен эмне деп атам анан сизге? Эмне үчүн ошону түз албайсыңар деп атам. Сиз могул жерде 50 миллион долларды алып атабыз, 25 миллионун энергетикалык секторго иштетебиз деп атасыңар. Эмне үчүн энергетикалык секторго түз бербейсиңер деп атам. Бул анткени өзүнүн мындай международный программасында АБРдын бюджетная поддержкасы да бар, жана түздөн түз каржылоо турган маселеси бар. Баракелде. Бар. Азамат, эмне үчүн ошону түз колдонбой атасыңар деп атам. Түз да колдонобуз. Каржыга берип атасыңар силер, бюджеттик коргоо. Биз болсо азыр мына мамлекеттик программаны ишке ашыруу үчүн бул программа деп коет аны. Ошон үчүн АБР болсо бүгүнкү күндө кабинет министри колдоп берип ошо программа ишке аныктаганга шарт түзүп берип атабыз. Ошон үчүн привлечение кылып атабыз. Түздөн түз энергетиканын өзү программасы бар. Ал туура түздөн түз программа госинвестиция аркылуу. Урматтуу кесиптештер, биз канча жылдан бери мына ушундай кредиттерди алып атканда көптөгөн каржы министрлеринин мыкты жомокторун укканбыз. Керемет. Ал министрлердин сүйлөгөн сөздөрүнүн баарын китепче кылып чыгара турган болсо, ыйлап жибереме келе бүгүн кыргыз. Биз Швейцария болмокпуз. Отурган жерибиз баягыда жыртык тепши. Тескерисинче жылдан жылга тепшинин жаракасы көтөрүлгөндөн көбөйүп баратат. Карыз алуу боюнча Чыңгыз Азаматович, ушу карыз деген сөздөн мүмкүн болушунча биз алыска качсак. Биз азыр карыз алып, кичине айлыкты бере коюп, карыз алып, ал жака бир нерсени жумшай коюп, улам бир жерге барып, бирдемени көрсөтө коюп, элдин баарын кол чаптырып, ал кол чапкан эл түшүнбөй атат. Чолпон Алыйын айткандай 41-жылы төлөнүп бүтүш керек экен бул. 41-жылы. Ошондо могул жерде отурган көптөгөн депутаттардын баары таяк таянган 70-ке чыккан абышка болуп калат.
Булар төлөбөйт. Адан Кимсанбаевич, туура айтыш керек. Муну биз алганыбыз бир да сому айлыкка кетпейт. Ошону мен жазбайсыңар деп атам. Айлыкка кетпейт. Ошон үчүн айтып атабыз. Кайсы тармакка акча кетип атат. Бул только реальный секторго кетип атат. Бир да пенсияга да, соцпакет эмес, соцпособияга айлыкка кетпейт бул акча. Мен 25 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштейм. Менде дагы түшүнүк бар. Бюджеттик колдоого деген сөз кайда кетерин мен билем. Бюджеттик колдоого деген. Билсеңиз анда көрүп турасыз да. Көрүп турсам ошондой ФСХга кетип атат. Мына 1 миллиард 200. ФСХ, финансирование хозяйства бүгүнкү күндө. Ал болсо мына финансирование сельского уже 10-й проект болуп кетет. ошол бюджеттен кетип бартабы? Бюджеттен туура. Айлыкка эмес да. Баракелди. Эмнеге кетип бартат? Кредитке кетип атат. Кредитке мына сельхозяйствого. Биздин жана растение болсо, животное болсо переработкага. Силер кимге берип атасыңар? Ошо кайсы банк аркылуу мына сурап жооп ала албай, кайсы банкка берип атасыңар? Бар банктар өзүнүн заявкасын бергенде участвовать эткен мына 8-9 банктар жыл сайын кошулат бул программага. Мен талашпай, мындай кылайынчы. Пайдасы жок да. Булар менин талашымдын пайдасы жок. Кыргызча түшүнсөңөр, мен ушундай деп айтып атам мен. Көргөн деген адам көрбөйт экенсиздер сени. Мен казынаны колдоого деген болсок, урматтуу кесиптештер, казына деген бул Кыргыз мамлекетинин каржы министрлиги, казына кармоочу. Анын ичинде казначействосы бар. Ошолорго берсе, түздөн түз айыл кызматкерлерине 3%га чейин көтөрүп туруп берсеңер, түз берсеңер, эмнеге болбойт деп атам мен. Эмне үчүн сөзсүз тамагы тешилген банктарга берип, 6%, 12%дан дыйкандын бүтүндөй бир канын соруп, анда дагы жазда берилчүсүн күздө берип атасыңар. Эмнеге ушундай шалакылык кылып атасыңар деген суроону берип атам мен. Алар силер түз берсеңер болбойбу ошону? Мен жооп берейин. Биринчиден эмнеге банк аркылуу? Бул субсидированный процентный ставок дейт. Бюджет болсо, банк болсо өзүнүн каражаты менен каржылап берип атат, а бирок пайызды биз төлөп берип атабыз. Ошон үчүн бул мультипликативный эффект дейт муну. Бул чайкоочулук дейт. Муну чайкоочулук, силер ортомчулук кылып атасыңар. Түздөн түз биз берсек баарына жетпейт бүгүнкү күндө. Бюджет тарта албайт аны. Ошондуктан эми чындыкка келет атасыз. Механизмди иштеп чыкканбыз. Субсидированный процентный ставок деген. Эми чындыкка келет атасыз. Эми чындыкка келет атасыз. Аны түшүнүш керек, туура түшүнүш керек эмес, элге түшүндүргүлө ошону. Эмне үчүн мамлекет 1%дан алат дагы, дыйкан шорду 12%дан алып атат. Ортодо мителерге жедирип атабыз дегиле. Ошолор менен биз бөлүшүп атабыз дегиле. 1% бул доллар менен алып атабыз. Анан? А биз сом менен жеңилдетип 3% менен беребиз. Доллар менен бергиле аларга дагы 1%. Ошондо да жеңил. Элесте инфляция эртеге курс болуп кетсе ким аны төлөп берет анын баарын? Ой азаматым, азамат. Силер угатым. Кайсы мезгилде ушул 31 жылдын ичинде курс өсүп кетти деп силер ошол дыйканга жардам бердиңер? Айткылачы айырмасы. Мына баштадык биз. Качан баштадыңар? Муну ФСХны мына сом менен эле беребиз биз. Качан? Мына 10-чу фаза болуп атат уже. 10-чу. Урматтуу кесиптештер. 13 жылдан баштап, 2013 жылдан баштап. Кыргыз өкмөтүнүн, азыркы Кыргыз өкмөтүнүн кызылдай кылып аткан чайкоочулугу. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Өздөрү башка мамлекеттерден азыркы Азия банкынан 1% менен алып атат. Аны шылуун болгон банктарга бөлүп берип атат булар, ортомчулар, далдалчылар. Алар булардын үлүшүнү колдоруна берет. Айрыкча муну Акыл Жапаров жакшы билет. Ал адис боюнча. Туура эмес айтып атасыз сиз. Туура эмес айтып атсам эмне үчүн дыйкандар канча пайыз менен алып атат? Дыйкандар бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы? ФСХ деген өзүнүн программасында канча пайыз? 6%. Аны эмеси бар. Канча дыйкан алды 6%дан? Бүгүнкү күндө мен айтып атпаймынбы, жылдын аягына чейин 6 миллиардга чейин жетет. Кредиттин көлөмү. Сом. Так, ал канча доллар болот? 6 миллиард. Ал канча доллар болот? Да. 5%. Ортодо бюджет 78. Бюджет жеп атат мына. Ана. А мен эмне деп атам силерге? 6%дан берип атасыңар. Силер 1%дан алып атасыңар. Ортодон 5%ды ким уруп атат? Биз доллар менен алып атабыз. Адан Кимсанбаевич, доллар менен. Дыйкандарга сом менен берип атабыз. Айтпайсыңбы ошондо? Мен өткөндө биздин кесиптештер бир канча жолу айтты. Ушуну курстун бүгүнкү сомго карата эмнесин белгилеп койсок болобу десе, чалкаңардан кетпедиңер, болбойт деп. Биздин депутаттар сунуш берди го силерге. АБР менен болсо дагы, Дүйнөлүк банк менен болсо дагы, ушул жерден айтпадыкпы? Келгиле ушинтип жазып коелусе, чалкадан кетип атпайсыңар.
Болбойт эле болбойт андай шартта деп. Бүгүнкү күндө жакшы билесиз, 15-жылдан баштап Национальный банк өзүнүн эмесин киргизген саясатын. Ошо доллар кредити азайтуу боюнча национальный валюта менен доллар кредиттер беребиз деп. Ошо негизинен баратабыз. Албайсыңарбы анан сом менен? Минимальный бул риск биздин жарандарыбызга. Билесиз, мына биз доллар алып төлөй албай жаткандарын. Именно курсовой разница менен. Билген үчүн айтып атам. Эми үчүн ушуга барбай атасыңар? Эмнеге биз барышыбыз керек доллар менен? Бул орчуну болот атпайбы? Сом менен баргыла деп атам мен. Сом менен барып атасыз. Мен ошо сом менен атам. Мына келишимди сом менен түзгүлө деп атабыз биз. Банктар менен. Жок, банктар менен сом менен түзүп атасыз, туура. Алып атпайсыңар. Азия банкынан доллар менен алып атасыңар. Туура, привлечение в бюджет доллар менен келет. Түшүнбөдүм да, Түшүндүм. Привлечение сырттан доллар менен келет. А уже банктарга биз сом менен беребиз. Биз доллар менен төлөп атабыз. Туура. Уже обслуживание доллар менен төлөйбүз, туура. Доллар менен келип атат. Ушул түзүлгөн жагдайга сомдун курсу момунча, кийин кайтарып атканда сомдун курсун эске алабыз деп бир берене киргизип койсоңор, алар чалкасынан кетеби? Силер киргизбейсиңер. Себеби ал силерге ыңгайсыз. Силер жей албайсыңар ортодон 5%, 5%. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мен башында айтканмын, карыз деген маселеге мен эки колум менен каршы чыга берем. Рахмат. Сунушуңузду киргизбейсизби, Алхан Кисимович? Каршы. Жок, имеется в виду, сиз азыр сом менен жазбайсыңарбы деп айтпадыңызбы? Ушул сунуш эме берип коюңуз, биз жазып коелу аларга. Чоңуз Азаматович, Ошо макулдашууга киргизилет. Чоңуз Азаматович, 9 айдан бери берип атабыз. 9 айдан бери берип атабыз да. Макул. Кийинки сөз